Саламатсыздарбы, урматтуу балдарым, кымбаттуу жеткинчектер, силерди көптөн күткөн эң ажайып майрамыңар жаңы 2023 жылыңар менен чын дилимден куттуктаймын. Ушул саналуу күндөрдө биз баарыбыз силер дагы өтүп бараткан жылда болгон бардык жакшы иштерди эстеп, жетишкен ийгиликтерди көз алдыбыздардан өткөзөбүз. Себеби алар өз учурунда баарыбызга жылуу сезимдерди, кубанычтуу мүнөттөрдү тартуулаган. Андай жагымдуу учурлар силердин окууга болгон кызыгууңарды арттырып, демиңерге дем, күчүңөргө күч кошту. Силердин мектеп турмушуңардагы маанилүү окуя, эл аралык олимпиадалардан жеңип келгениңер агай эжейлерди, ата энелерди жана жалпы эле өлкөбүздү айтып бүткүс керемет кубанычка бөлөдү, көңүлүбүздү көкөлөттү. Мисалы, узап бараткан жылда республиканын мектеп окуучуларынын химия, математика, физика боюнча түрдүү эл аралык олимпиадалардагы жеңиштери баарыбызды абдан кубандырды. Дүйнө жүзү боюнча 700дөн ашык мектептен 10 000ден ашык окуучу катышкан улуу Британиядагы биология олимпиадасында биздин окуучулар 4 алтын, 5 күмүш жана 5 коло медалга, жалпысынан алганда 14 медальга ээ болушту. Алар сүйүктүү Кыргызстаныбыздын атын дүйнөгө даңазалашты. Биз дагы түндүгүнөн күн нуру жаркыраган кызыл желегибизди бийик желбиреткен силердин классташтарыңар, курдаштарыңар менен абдан сыймыктандык. Үстүбүздөгү жылы биздин окуучуларыбыз ден соолуктарын дайыма чыңдап, спорт менен талбай машыгып, эл аралык мелдештерде натыйжа көрсөтүүгө дагы жетишти. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин Уфа шаарында өткөн 9-чу эл аралык мектеп спартакиадасына катышкан 400дөн ашуун мектеп окуучуларынын ичинен жаш баскетболчуларыбыз байгелүү орун ээлеп, жеңишти камсыздай алышты. Мындай ийгиликтерди санай берсек бир топ. Эми 2023 жылы жаратканыбыз Кыргызстандын мектеп окуучулары үчүн албан ийгиликтерди алып келген, жаратман окуялар менен жакшы өзгөрүүлөргө толгон жемиштүү жыл болсун деп тилек кылалы. Биз силерден келе жаткан жаңы жылда мыкты жетишкендиктерди, кызыктуу идеялар менен жаңы ачылыштарды жана кыргыз элине тартуулаган жеңиштерди күтөбүз. Алдыңарда кеңири мейкиндиктер ачылып, алдыга койгон максаттарыңар ишке ашсын. Ал эми мындай максат тилектерди жүзөгө ашыруу үчүн урматтуу балдарым, кымбаттуу окуучулар, албетте талбай окушуңар керек. Билимдин үстүнөн эмгек кылышыңар керек. Себеби билимдүүгө дүйнө жарык деген накыл сөздө айтылгандай, билимиңерди канчалык өстүрсөңөр, арышыңар ошончолук кеңейет, аалам, дүйнө жүзү силерге кучагын ачат. Өзүңөрдү Кыргызстандын мекенчил атуулу катары сезип, мен ата мекенимдин өнүгүшүнө салым кошалам деген укмуштуудай бекем ишеним пайда болот. Кол жеткис саналган бийиктиктерди дагы багынтасыздар. Билим менен тарбия куштун эки канатындай, бири-биринен айырып кароого болбой турган эгиз түшүнүк. Муну агай эжейлериңер ар дайым акыл насаат кылып айтып келатышат. Билимиңер терең болуп, тарбияңар дагы ошончолук бийик болсо, ажайып кооз жаратылышка ээ, эркиндикти сүйгөн, демократиялуу жолго түшкөн эгемен Кыргызстандын жараны деген сыймыктуу атка татыйсыздар. Билим менен тарбияңар төп келишсе, улууну урматтап, кичүүнү ызаттап, чоң аталарыбыздан калган каада салтты, нарк насилди бекем кармай билсеңер, ата энеңерге болгон сый урматыңар көрүнөт. Ата эне эмес, бүтүндөй бир элдин,
бүтүндөй бир мамлекеттин абыройу артат, өз өлкөсү менен сыймыктанган, мекенчилдик сезими күчтүү, тарбиялуу, таалим тарбиялуу, билимдүү атул боло аласыздар. Бул абдан маанилүү. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү күндө ковидтен кийинки мезгил деп аталган жаңы реалдуулук пайда болуп, дүйнөдө биринчи кезекте билим берүү секторун санариптик технологияларга өтүүгө, STEM предметтерин изилдөөгө, табигый илимдерге, технология, инженерия жана математикага басым жасоого алып келди. Силер жакшы билгендей, IT технологиялары келечектүү тармакка айланды. Ошентип, санариптештирүү биздин жашообуздун бардык чөйрөлөрүн камтыды. Мындай ыкчам өзгөрүүлөрдүн, инновациялык доордун билимге терең маани берүүнү, талбай окууну, жоопкерчиликти сезе билүүнү талап кылууда. Ошондуктан алдыңарга жаңы максаттарды коюп, билим берүү тармагындагы ыкчам өнүгүп жаткан жетишкендиктерден артта калбай, дүйнөлүк процесстерге батыл аралашууга умтулууңар кажет. Дүйнө таанымыңарды кеңейтип, заманбап илимий көз карашты калыптандырышыңар зарыл. Келе жаткан жылга ар бириңер алдыңарга конкреттүү пландарды коюп, аларды сөзсүз ишке ашырам деген бекем эрк менен киришкиле. Жаңы жыл майрамында баарыбыз келечекке үмүт менен карап, тилек кылабыз. Силерден ири ийгиликтерди, мыкты саамалыктарды күтөбүз. Ар бир окуучунун ата-энеси уул кызынын жараткан ийгиликтерине кубанган окуялар көп болсун. Ага эжелердин, окуучулардын татыктуу тарбиялап, терең билим берүүгө ынтызарлыгы, чыгармачылыгы артсын. Билимдүү жаштарыбыздын саны арбып, элибиздин келечекке болгон үмүт тилеги жанып, өлкөбүздүн өнүгүүсү ыкчамдай берсин. 2023 жыл ар бир окуучу үчүн чоң жетишкендиктердин жылы болсун. Жаңы жылыңыздар менен кымбаттуу окуучулар, урматтуу жеткинчектер. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин сизге белегибиз бар. Кабыл алып коюңуз.